Кыргызстанда ажырашуунун статистикасы көбөйүп баратат жыл сайын. Бул эмне себептен болот деп ойлойсуз? Мен Чолпон Жээнбек жана менин командам Билгирим Академиясы атайын социалдык эксперимент жүргүздү. Биз 1000 үй бүлөнү алдык. Ушул 1000 үй бүлөнүн ичинде ажырашуу деген маселе көтөрүлгөн же ажырашуу болгон, анан эмне себептен деп социалдык эксперимент жүргүзгөндө билесиздерби, эң кызыктуу фактылар чыкты. 1000 үй бүлөнүн ичинен 800 үй бүлөгө ажырашуу эмне себеп болгон дегенде кызгануу себеп болуптур. Анан эң кызыктуусучу, эркек аялын кызгангандыгы эмес, аялы күйөөсүн кызгангандыгы себеп болуптур. Эми мындай да, кызганбаган эркек бейишке кирбейт деп жазылган. Бирок кызганбаган аял бейишке кирбейт деп жазылган эмес да, туурабы? Кызгануу деген мүнөз аял кишиге такыр жарашпайт. Куран бизге канчанчы кылымда, 7-кылымда түшүп атабы? 6025ке жакын аяттан түшүп атат. Ошол жерде адамдын жашоосунда төрөлгөндөн өлгөнгө чейин керектүү ар бир тепкичине, ар бир баскычына керектүү мындай нерселер жазылган да, туурабы? Бир туугандарыңар менен мамилеңер түз болсун. Ошондо хотя 7-кылымда адамдар жалбырак менен алдын артын жаап жүргөн кезде ал жерде материалдык нерсе жок, жер талашуу деген нерсе жок, эчтеке жок болсо да ошондо айтылып атат: бир туугандарыңар менен мамилеңер жакшы болсун, акча талашпагыла, жер талашпагыла, бийлик талашпагыла, абийир талашпагыла. Эгерде бир туугандарыңар менен мамилеңер болбосо бейишке кирбейсиңер деп атат. Ошол эле жерде жазылып атат: эркектердин укугу боюнча, аялдардын укугу боюнча. Анан эркектердин укугу дегенде 4 аялга уруксат берип атпайбы эркектерге, туурабы? Демек, автоматически кызгануу деген сыпат мүнөз аялга жарашпайт деп атат. Кызганбаган эркек бейишке кирбейт, бирок кызганбаган аял бейишке кирбейт деген жер жок да, туурабы туугандар? Кызгануу деген мүнөз аял кишиге жарашпайт. Кызганчак аял бул үй бүлөнү талкалайт. Кызганчак эркек бул үй бүлөнү курат. Эркекке кызганган жарашат. Эми эркек деле кызганыш бул в пределах разума да. Кызганып отуруп аялын өлтүрүп коюп, асып салып же башка нерсе кылбаш керек. Бирок аялын сөзсүз түрдө кызганыш керек. Бирок аял киши эркекти кызгана турган болсо, бул сөзсүз түрдө үй бүлөнүн курашына алып келет, как минимум. Анан таза болбой калды дегенде, эгерде аял эркек жашай берсе, бирок күйөөлөрүн ошол аялдар лох кылып алат. Лох кылып алат. Эми караңыздар, лохтордун династиясы болот да булчу. Эгерде аялы деп коелу, эркегин кызганаса, буга доминант болсо, бул эркегин лох кылып алат да, туурабы? Эркеги лох болгондон кийин бул үй бүлөдөн жаралган 5 бала бар да. Мисалы үчүн бала кыз, бул үй бүлөнүн 5 баласы бар. Эми бул 5 бала төрөлгөндөн баштап атасынын лох экенин, апасынын кызганчак экенин көрүп жүрөт, чоңоет дагы. Бул бала үйлөнгөндөн кийин бул автоматически өзүнүн катынына баш ийип берет. Биздер айтат кой, биздин келиндерибиз кыйын, биздин келиндерибиз келип эле балдарыбызды башкара алат. Да нет, келиндер кыйын эмес. Ошол үй бүлөдө апа кыйын, ошон үчүн жанагы келин барганда ал башкаргысы деле келген эмес, бирок бала деген атасынын апасына баш ийгенин көрүп туруп автоматически өзүнүн аялына баш ийип берет. Көрсүзбү? Бул деген лохтордун династиясы курулуп атат. Эми муногул 2 кыз муну апасын көрүп чоңойгон да, апасы беспределин атасын кызгана берет. Анан бул 2 кыз барат дагы, барганда өзүнүн күйөөсүнө шекишип баштайт. Жөндөн жок өзүнүн күйөөсүн кызганып баштайт. Эгерде мен эркек болсом, мен кыз болуп төрөлүп калганмын го, мен эркек болсом, мен Куранды 100 жолу окуп чыкмакмын. Анан өзүмдүн укугумду өлө талап кылмакмын. Мен 4 аял алмакмын. 4 аял алгандачы, аялдарым эми биринчим деген ак никем болмок, анан кийинкилер деле 4 тең эле ак нике, бирок буларды деген мен сулуу, жаш кыздарды албайт болчумун. Ажырашкан, жетим жесир калган кыздарды алмакмын. Жетим жесир болуп өспөсүн деп. Себеп дегенде бизде динде уруксат берип атат. Жетим балдар өспөсүн, ачка калбасын, мүмкүнчүлүгүңөр болсо, акыйкат мамиле жасасаңар 4төн аял алгыла деп атат. Албетте биздин мыйзамыбызда ал каршы келет. Мыйзамда многоженство деген болбойт, бирок дин буга уруксат берип атат. Бай болгула, бизнес кылгыла, баарына акыйкаттуу мамиле кылгыла, күчтүү болгула. Себеп дегенде биз аялдар күйөөлөрүбүздү башкарып, анын башына отуруп отурган болсок, биз мейли өтүп кетебиз. 50 жылда эл жаңы деп коет, биз өлүп калабыз, бирок биздин артыбызда лохтордун династиясы чоңоет да. Ошон үчүн эркектердин эркектик касиетин, күчүн албайлы. Мына биз азыр Бекборбиев менен Мотуевди сөз кылып атабыз да. Мотуев жаш кызды алып алып, 19 жаштагы кыздын психологиясы кандай? Кыргыздын тарыхын окуп чыккан адамдар, тарыхты билген адамдар, алар жакшы билет. Тарыхта жазылган байманаптар жаш кыздарга үйлөнгөн. Жаш кыздарга үйлөнүшкөн, 12-13 жаштагы кыздарга тумак уруп туруп үйлөнгөн. Бизде Мотуев ошо байманаптын кылган ишин кылып атат да, туурабы?
Эми Бекборобиев боюнча айта албайм. Себеп дегенде мен ал кишини сыйлайм, мен ырчы катары аны жакшы көрөм, аябай сыйлайм, ырларынын баарын угам. Легенда, тирүү легенда Бекборобиев. А бирок Мотуев ал тарых жараткан жок, тарыхта болгон нерсени эле кылып атат. Ал илгери болгон, азырда болуп атат, мындан кийин дагы болот да. Өткөндө бир эже менен сүйлөшүп калдым. Аны ал эже айтат, биз үйлөнгөнүбүзгө 40 жыл болду дейт. 60 жаштагы эже экен да. Үйлөнгөнүбүзгө 40 жыл болду дейт. Анан күйөөм 60ка чыккандан кийин мен аял алам деп 25 жаштагы бир кызды алды дейт. Анан мен хорошо деп кабыл алдым, эчтеке деген жок, мунчуккан жокмун, уруш талаш болгон жок дейт. Анан баягы кыз келип алып мага айтат дейт да, 1,5 жыл өткөндөн кийин эже, мен сиздин күйөөңүзгө экинчи аял болуп тийдим. Бирок сиз ызы-чуу кылган жоксузго, эчтекеде ызы-чуу чуручуу кылган жоксузго. Мен ойлогом, бул аял биринчи аял чаң тополоң кылып талпагымды ташка жаят го деп ойлогом, бирок эчтеке кылган жоксузго десе, баягы эже айтыптыр да, кызым дептир, эми 25 жашта менин кызым менен эле теңсиң дептир. Бул Эшматка мен тийгенде Эшмат 20 жашта болчу. Жаш десең жаш, ой десең ой, бой десең бой, денелери дагы ушунчалык сонун бир жаш жигит болчу дептир. 40 жыл жашадык. Азыр бул Эшматтын эчтекеси калган жок. Ою да калган жок, бою да калган жок, курсагы чыгып кеткен, денеси шалбырап түшүп калган. Бул Эшматтын несин кызганайын дептир. Эгерде Эшмат сага үйлөнгөнгө энергияга толуп турса, ден соолугу жакшы болсо, каны жүгүрүп турса, кан айланып турса, почему бы нет? Мага здоровый муж керек. Мага здоровый чоң ата, тайата керек. Мага здоровый ата керек. Балдарымдын алдында күйөөм эчкиде болуп секирип турса, почему бы нет дептир. Мен сенен неге кызганам? Неге кызганам? Курманжан датка айтып атат, Алымбек датка атабызга, коконго барганда үйлөнүп ал, бирөөгө нике кыйдырып ал дейт, жакаң тазарып жүрсүн дейт. Тарыхта күчтүү аялдардын бардыгы күйөөлөрүнө 2-ден 3-төн аял алганга уруксат берген. Анткени ал күчтүү аялдардын күйөөсү дагы күчтүү болгон, баатыр болгон, байманап болгон, хан болгон. А хандардын бүт баарынан 3-төн 4-төн аял болгон. А сиздер болсо азыр ошол мына күйөөм бул менен сүйлөшүп атат, тиги менен сүйлөшүп атат. Мага көп кайрылат да, күйөөм кыздар менен сүйлөшүп атат деп. Эгерде кыздар менен сүйлөшүп аткан болсо, ошого бир себеп бар. Үйдөн бир нерсе жетпей атат ага. Может, эмоция жетпей атат, энергия жетпей атат, сиздин жакшы бир сөзүңүз жетпей атат. Сиз минте ойлойсуз да, мен бул азыр күйөөмдүн өпкөсүн үзүп колуна карматып туруп, токтотуп коём дейсиз да. Эркек токтобойт. Саморазрушительный программа менен сиз өзүңүздүн авторитетиңизди түшүрөсүз. Ошол периодта, ошол убакытта өзүңүздүн авторитетиңизди болушунча түшүрөсүз. Кайын журтка дагы эч кимге же күйөөңүздүн авторитети жок сиз жака, же сиздин авторитетиңиз жок күйөөңүз жака. То есть үй бүлө катары мындай полностью разрушительный бир жаман үй бүлөгө айланасыздар да, бирок жашай бересиздер. А баягы сиздин күйөөңүзчү кыздар менен сүйлөшкөнү токтотпойт да. Просто токтотпойт, потому что анын эркек деген эмнеси бар, аты бар. Диндагы 4 аялга уруксат берилип койгон. Көрсүзбү? Мен баягы дайыма тамаштап айтып коям да, баягы итке, токойдо жаныбарларга ат коюп атып, анан жолборс, арстан, ар кимге ар кандай ат коюп атып, анан итке ит деген ат коюп коет экен да. Анан ит таарынат экен, ит деген бул жаман ат экен. Мисалы адамдар ит деген иттей болбойсуңбу деп жакшы сөз айтпайт да, сен ит экенсиң деп жаман сөз айтат. Мен атымды өзгөртчү дейт экен да. Аллах Таалага десе, Аллах Таала айтат экен, хорошо, мен сен атыңды өзгөртөм, бирок сага бир испытание кылам дейт да. Кандай испытание десе, таң атканча мен сен алдыңа 1 килограмм сулуп эт коюп коем. Ошол сулуп этти сен таң атканча жебесең, мен сен атыңды өзгөртөм дейт экен да. Анан ит хорошо дейт экен, 1 килограмм эт алдында турат дейт да. Анан ит нары өтөткөн, бери өтөткөн, анан ойлонот экен да, бул Аллах Таала мага этти жебе деди, бирок жыттаба деген жок да дейт. Нары өтүп жыттайт, бери өтүп жыттайт. Анан Аллах Таала бул этти жебе деди, бирок жалаба деген жок да дейт. Нары өтүп жалайт экен, бери өтүп жалайт экен. Ошон таң атканча жана этти жеп коет экен да. Анан Аллах Таала айтат экен, иттигиңди кылган турбайсыңбы деп. Ошон үчүн бизде ит деген сөз бул жаман нерсе менен ассоциироваться этилет да, жаман нерсе менен салыштырылат. А эркек кишинин дагы табиятынан ушундай өзүнүн мүнөзү бар, характери бар. Эгерде биз аял кишинин бизде табиятыбызда, жаратылышыбызда бизде мүнөзүбүз, характерибиз ошондой болгондо, Аллах Таала Куранда айтмак, аялдарга 4 эркекке уруксат бергиле. Аялдардын укугун ушундай кылууга демек. А бизге 4 эркекке уруксат берген жок да, а эркектерге 4 эркекке уруксат берип атат. Демек анын дагы өзүнүн жүйөлүү себептери бар. Анын дагы өзүнүн философиясы, фундаменталдуу бир мүнөздөмөсү бар. Ошон үчүн өзүбүздүн табиятыбызга баш ийели, өзүбүздү сүйөлүү, назиктик, сулуулук, мээримдүүлүк деген нерсе бизге жарашат. Ушул нерсе менен табиятыбызды мындай сактап калайлы. Анан биз өтүп кетебиз, бирок биздин артыбызда урпактар калат да. Ошол урпактарга жакшы, күчтүү нерсени беришибиз керек. Менин чоң апам күчтүү болгон, акылдуу болгон, айкөл болгон, мээримдүү болгон деп сиздердин неберелериңиздер айтып жүрүш керек, легенда кылып.
видео аябай узап кетти. Ошол социалдык эксперименттерди дагы жүргүзө беребиз. Жолдошуңузду кызганбаңыз, кызганганда пайда жок. Пайда да жок, айла да жок. Андан көрө өзүңүздү сүйүңүз, өзүңүздү кызганыңыз, өзүңүздү аярлаңыз. Ушу кызганычтын айынан канча деген аялдар оорукчан болуп калды, рак болуп калды, женский жагынан ооруйт, төшүнөн ооруйт, башынан опухоль болуп кетип атат. Эмне себептен? Просто жолдошун кызгангандыктан. Ошол ол биздин менчигибиз эмес. Биз эч кимдин менчиги эмеспиз негизи эле. Биз Аллах Тааладан келдик, Аллах Таалага таандыкпыз. Өлгөндө ар кимдин кабыры өзүндө. Аял күйөөн чогуу бир кепинге ороп туруп жаткырып койсо мейли кызгансаңыз. Бирок ал сиздин күйөөңүз сиздин менчигиңиз эмес. Аял дагы сиздин менчигиңиз эмес. Сүйүү болсун, кызганыч болсун, бирок өзүнүн чени менен, өзүнүн ченемдүүлүгү менен. Мен сиздерди жакшы көрөм. Эгерде сөздөрүм катык тийсе кечириңиздер, бирок бул дагы ачуу чындык.